Кыргызстандын кайсы жеринен адамдардан качпай эркин жайылып жүргөн жапайы жаныбарларды көрүүгө болот. Мунун жобу кээ бирлерин таң калтырышы мүмкүн, бирок бул чындык. Өлкөбүздөгү эң ири тоо-кен ишканасы болгон Кумтөрдүн аймагында жаныбарлар адамдардан коркуп чочулашпайт. Мындай кереметти кыргыз жеринин эч жеринен көрүүгө мүмкүн эмес. Тоо эчкилери тазалоо курулуштарынын оор жүк ташыган унаалары ары бери өткөн чоң жолдун жээгинде эле жайылып жүрүшөт. Карышкырлар аларга жай баракат аңчылык кылып, суурулар күн нуруна кактанып, ал эми келген куштар узак сапардан кийин кен жерине жакын көлмөлөрдө чардап эс алышууда. Сразу скажу, что Адегенде эле Кумтөр эч кандай терс таасир бербегендигин белгилеп кетким келет. Эгерде сиз Кумтөрдө болсоңуз, андан баардыгы кандай эмгектенип жаткандыгын жакшы билесиз. Айтсак, техникалар, адамдардын жанында жапайы жаныбарлар тынч гана чочулашпай жандарында оттоп жүрө беришет. и все это... Аскар Давлетбековдун айтымына караганда, жаныбарлардан коркпой тынч жүргөндөрүнүн эң башкы себеби бул техникалар же жардыруулар эмес. Анын байкоосуна караганда түздөн түз жок кылуучу коркунучтар. Тагыраак айтканда, аңчылык гана аларды стресс абалына алып келүүдө. Бирок Кумтөрдө эч кандай атуулар болбойт. Ошондуктан анын аймагындагы аркар кулжалар гана тынч жайылып жүрүшөт. А там вокруг все охотничьи территории, вокруг этого Кумтора. Кумтөрдүн тегерегинин баардыгы аңчылык аймактары болуп саналат. Мергенчилик сезону башталганда эле аркар кулжалары кадимкидей көбөйүп калганы байкалат. Мунун себеби аңчылык аймактарынан Кумтөрдү көздөй качып келе башташканын билдирет. Ал жерден сак-саламат коргонууга ыңгайлуу экендигин билишет. Найдут защиту. Башкача айтканда, коңшу аймактын качкындары адегенде өздөрүн абайлап этият алып жүрүшөт. Адамдардан качып жолдон узак болушат. Ал эми аркарлардын төлдөө учурунда өндүрүштүк жана техникалык ызычууга кайдыгер карашып, аларга дээрлик 20-30 метрге чейин жакындап барса болот. Аркар кулжалардын мындай жүрүм-туруму өздөрүнүн адамдардын көзөмөлү алдында ишеничтүү жана бейкапар сезип, эч кандай коркунуч болбогондугун айгинелеп турат. Рядом находится Сарычат-Иташский заповедник. Жанында мамлекет коргоо алган жана тынч болушу керек болгон Сарычат-Эрташ коругу жайгашкан. Бул жаратылыш коругунда жаныбарлар 1 чакырымдай алыстыкта жүрүшөт. Көрүнүп эле турат, бирок ал жака кирүүгө болбойт. Чем за километр там, ну то есть в рамках видимости вас не подпустит. Кесипкөй сүрөтчү Влад Ушаков Кумтөргө көп келет. Ал мыкты кадрларды издеп, дайыма өлкөбүздү кыдырып, ак элбирс, карышкыр, аркар кулжалардын сүрөтүн тартат. Жапайы жаныбарлардын бул жердегидей адамдардан жакын жолотпошун ал өзүнүн тажрыйбасынан улам билет. Анын үстүндө Кумтөр кызматкерлеринин жаратылышка болгон көздүн карегиндей мамилесинен улам. Жыл сайын жапайы жаныбарлардын саны көбөйүүдө. Вот до начала этого разработки Кумтора... Мен Кумтөр иштете электеги мергенчиликке жолугуп 60-70 жылдардагы башкы жетекчиси менен сүйлөшүп көрдүм. Алардын айтымында Кумтөрдүн аймагында аркар кулжалар аз, дээрлик жок кесе болчу дешүүдө. Азыр болсо сезон сайын 200-300гө жакын жайылып жүрөт. Баранов, вот этих горных баранов. Кээ бир экологдордун кен жерине көрбөй туруп эле кооптонуу болбосо, бул жерде жашыл чөптөр жетиштүү эле. Жайыттардын аянтты чындыгында бош тектердин алынышынан улам кыскарган, бирок баардык жердин түшүмдүү катмары алдын ала алынып, кайрадан өздөштүрүү үчүн сакталып коюлган. Кен жери жабылгандан кийин баардыгы мурдагы калыбына келтирилмекчи. Within the approval levels. Биз тоо-кен компаниялар менен иштейбиз, ошондуктан өндүрүш дайыма айлана чөйрөгө таасири болот. Бирок биз кезегинде анын таасирдүүлүгүн төмөндөтүү боюнча ишеничтүү болушубуз керек. Ал үчүн биз жергиликтүү артисттерди да жардамга тартканбыз. Алар бизге тобокелдиктер жана кесепеттерди аныктоого жардам берет. The concession area of Kumtor includes Аскар Давлетбеков Кыргызстан Улуттук илимдер академиясынын зоология адиси. Ал кесиптештери менен биргеликте Кумтөрдүн экологторуна калдыктарды сактоочу жайдын аймагында жыл сайын мониторинг жүргүзүү программасын ишке ашырууга жардам беришүүдө. Бул долбоор канаттуулардын эң активдүү учурун көзөмөлдөөгө, тагыраак айтканда таак сааттын эртең мененки абалын аныкташат. Все сотрудники бардык айлана чөйрөнү коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери окуудан өтүштү. Башкача айтканда, калдыктар сактоочу жайдын аймагындагы жапайы жаныбарларга жасалган бул мониторингде айлана чөйрөнү коргоо бөлүмүнүн атайын окуудан өткөн гана кызматкерлери жүргүзүшөт. Ошол эле учурда Улуттук илимдер академиясынын жергиликтүү адистери туруктуу негизде көмөк көргөзүп, жапайы жаныбарларга мониторинг жүргүзүү максатында кен жерине келип турушат. С этой же целью проведения мониторинга диких животных. Аскар Давлетбеков Кумтөргө ай сайын келип, айлана чөйрөнү коргоо бөлүмүнүн иштерин карап, жергиликтүү экологторго мүмкүн
мүмкүн болушунча жардам беришет. Өздөрүнүн жеке изилдөөлөрүн жүргүзүшүп, андан кийин илимий сунуштарын айтышат. В рекомендации пишем, например, есть... Сунуштарга мисалы буларды киргизгенбиз. Эгерде куштарды тобу менен көрсөңүз, сөөрдөктөр дейли, алар үйүрү менен учуп келатышып, калдыктар сактоочу жайга коонуга аракет кылышат. Бирок куштар ал жерде ууланып калуучу химиялык заттар бар экендигин билишпейт. Ошондуктан ал жерде миңдеген же 2000 куштар конушу мүмкүн. Эң жакшы жолу аларды чочутуп, калдыктарды сактоочу жайдан башка жерлерге учушуна аракет кылышыбыз зарыл. Их надо испугнуть, чтобы они с этого места, с хвостохранилища улетели на другие. Бирок ушуга чейин тоодогу өндүрүш калдыктарынан бир дагы жаныбар же суу жандыктарынын өлгөн окуясы болгон эмес. Мындан тышкары сунуштар ичинде кен жеринде өтө көп карышкырлардын жүрүм туруму дагы каралат. Зоология адисинин пикирине караганда, ага 27 карышкыры бар чоң үйүр жолуккан. Мындай дээрлик адамдар болбогон ага ылайык аңчылыктагы жок жерде ири топтогу карышкырлардын үйүрүн жолуктуруу райондо сейрек кездешет. Ал эми Кенжери аймагында карышкырларды атууда тыюу салынган. Аларды атайын үн чыгарган жабдык менен коркутууга гана болот. Биринчи коркутуучу жабдык бул каттуу үн чыгаруучу жабдык. Мен аны көрсөтпөй эле коеюн, себеби каттуу үн чыгарат. Ал эми экинчиси болсо белги берүүчү курал. Бул дагы чыныгы курал эмес. Болгону жасалма октор менен дүрмөттөлүп каттуу үн чыгарат. Второе – это сигнальный пистолет, это не настоящий пистолет. Үчүнчү коркутуучу жабдык болсо бул ишарат тапанчасы. Ал катуу чуу чыгарып, мындан тышкары октун күкүртү жыттанат. Бул жыт айбанаттардан алыс качышы үчүн жетиштүү. Бирок мындай жабдык тапанчалар кен жеринде карышкырлар көп кездешкен. Өзгөчө тилкелерде эмгектенген кызматкерлерге гана берилет. Айбанаттардын көчүшүн дагы Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясы көзөмөлдөп турат. Бул максатта кичине жаныбарлардын бирине радио каргы тагып коюшкан. Эми ал аркылуу алардын кайда баргандарын билүүгө болот. 2014 жылдан баштап калдыктарды сактоочу жайга жүргүзүлгөн мониторинг программасынан бери бир дагы жаныбар цианиттин таасиринен өлгөн эмес. Тут хотелось бы упомянуть, что бул жерде эскерте кетчү нерсе, калдыктар сактоочу жайдын климаттык жана химиялык өзгөчөлүктөрү эч кандай жагымдуу жашоо шарттарын түзбөйт. Айрыкча жайкы мезгилде сууда сүзүүчү канаттуулары үчүн тамактануу мүмкүнчүлүктөрү өтө ченелүү. Мониторинг учурунда биз калдыктар чарбасынын бардык аймактарын карап чыкканыбызга ишенимдүү болушубуз керек. во время мониторинга мы всегда должны быть уверены, что мы осмотрели. Алынган маалыматтарга караганда кен жеринде жаныбарлар коңшу жаратылыш коругуна караганда жакшы жашашат. Аларга мергенчилик сезонунун башталышын эскерткен Илимдер академиясынын сунушу менен кумтөрдүн кызматкерлери кам көрүп турушат. Начиная с августа. Август айынан баштап декабрга чейин, тагыраак айтканда 15 декабрга чейин бул жерлерге коопсуз кызматкерлери тез-тезден келип турушу керек. Бул чарбаларга мергенчилерги бузуп талкалап же жаныбарлардын тынчтыгын алып ок чыгарбаш үчүн. Чтобы у них был режим покоя. Приезжий, например, может видеть, что... Сырттан келгендер, мисалы, тазороо курулуштарынын алдында пленка капталганын көрө алат. Суудагы суу сарылардын 2-3 метр тереңдикте. Башкача айтканда бул жерлерде Альпы гүлдөрү дагы өсүп турат. Бул бийиктиктеги жандуу, түшүмдүү жерлер. Цветы, то есть невыжженная земля. Мындан тышкары бул жердин түлкүлөрү бакманга окшош. Чындыгында аларды тамактандырууга болбойт. Биринчиден жаныбарлар ооруп же коркунучтуу орну алып жүрүүсү ыктымал. Экинчиден компаниянын айткандарына караганда алар бул жерден кетишет. Андан кийин адамдардын колунун тамактанууга көнүп калган жаныбарлар өз алдынча тамактана алышпайт. Жыйынтыктап айтканда бул жерде жаныбарлар дүйнөсүнүн келечеги тууралуу кам көрүлүп жатат. Бирок кен жериндеги жаныбарлар алтын кен өндүрүш ызы чууларынын сыртында өздөрүн тынч жана коопсуз сезишет. Бул болсо айлана чөйрөгө тиешелүү нормалар жана мыйзамдарына ылайык көзөмөл жүргүзүүнүн натыйжасы болуп саналат. Мне кажется, кумтор Менин оюмча кумдөр бул өлкөбүздөгү социалдык, экологиялык баардык нормаларды аткарган жападан жалгыз ишкана болуп саналат. Жыл сайын алар эксперттерди, экологдорду чакырышып, изилдөөлөр жана мониторинг жүргүзүшөт. Андан кийин алардын отчетторун интернетке жарыялап турушат. каждый год приглашает каких-то экспертов. Компания тактап айтканда ачык саясат жүргүзүп жана дайыма тиешелүү уюмдарга суу, аба жана топурак кыртыштарынан үлгүлөр алууга уруксат берип турушат. Муну менен биргеликте жол жээгинде аркар кулжалар оттоп, ал эми турак жай лагеринин терезелеринин түбүндө түлкүлөр эркин жүрүшөт. Кен жерине келген мамлекеттик жана эл аралык уюмдардын экологдору адатта зыяндуулук тууралуу божомолдор тастыкталбагандыгын белгилеп турушат. Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын
компаниянын адистери кумтөрдүн айлана чөйрөгө тийгизген таасири өтө эле апыртылып жаткандыгын айтышууда. Көз карандысыз эксперттер болсо эң ири өндүрүш өлкөнүн бардык экологиясын бузууда дегендей дооматтар ойлоп чыгарылгандыгын жана илимий мамиле жасалбай саясий оюндар көп аралашкандыгын белгилешүүдө. Ал гана эмес, кээ бир куруу мекенчилдер бүткүл дүйнөлүк глобалдык жылуулук процесстеринин кумтөрдөн башталгандыгын айтышты. Кыскасы, буга күлгөндөн башка эч нерсе айта албайбыз.